elimde. Emi bunun aytıp жатқан sebebim, ayынан ayın kırgızım hakikat aytkan kişinin namusun götürüp koyayın degen sebebim. Bu yerde baykalıp kalsın sırlarım. Ayından ayın kırgızlar, şu Ömürbek'tin günesi bolsa dele geçirim sıra. Şu Ömürbek degen baykemde çıkarı bir da balayım. Biz tangki saat 6'da Atameken fraksiyasının gezeksiz жыйын өткөздүк. Азыр штаб түзүлдү. Жарым saat içinde бар келет. Saat 3'te Роза Отунбаева келет. Biz бүт убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн, бүт лидер фракцияларды, Atameken фракциясы, Өнүгүү фракциясы, Кыргызстан фракциясы чечим чыгарды. Эртең кезексиз сессияны чакыруу жөнүндө. Мен жарым saat мурун спикер Чыныбай Акуныш Турсунбеков менен сүйлөштүм. Ал макул болду. Эртең түштөн кийин кезексиз шайлоо, кезексиз сессияны чакырабыз. Эртең жогорку кеңеште тийиштүү чечимдерди кабыл алабыз. Бүгүнкү кадам бул элдин кыжырын келтирди. Ушундай кантип болсун, бир жуманын ичинде Атамекен партиясынын 3 депутатын, эл шайлаган депутаттар эч негизсиз, эч мыйзамдык негизи жок кармап кеткендиги. Салянованы ушул жерде 5 саат кармашты. Шыкмаматовду 10 саат кармашты. Мына Текебаевдин кармаганына дээрлик 15 саат болуп кетти. Азыр чыгара турган түрү жок. Бул Кыргызстанда репрессиянын башталышы. Бигерде бирбесек, бир болбосок, эртең баарын камап баштайт. Биз бул дүйнөгө, ушу Кыргыз чекесине эркин сүйлөйлү, эркин дем алалы, эркин саясат жүргөзөлү, эркин кесип чыгаралы, эркин ат чабып ойнойлу, эркин улак тарталы, эркин элибизди эркиндик өндө элдеп келгенбиз. Биз эч убакта бийликке кул болбойбуз. Биз бул бийликтен коркпойбуз. Коркпойбузбу? Атамекен фракциясы мөөнөтсүз митинг жарыялайт. 20 киши күндүр түндүр штабта иштейт. Текебаевди бошотмойун биз кетпейбиз бул жерден. Азыр региондон азыр Кеминден чыгышты, Базар Коргондон чыгышты, Таластан чыгышты, Нарындан чыгышты. Saat 3-4'e жакын Кеминден келип калышат. Кечке чейин Нарындан келишет. Түнү менен Базар Коргондон, Таластан келишет. Биз Баткендик туугандарга, Жалалабадтык туугандарга, Ош туугандарына, Көлдүк туугандарга, Таластык туугандарга, Чүйлүк туугандарга, Жалалабадтык туугандарга, Бишкектиктерге баарын айтабыз. Кеп Текебаевди эмес, кеп көрсө, акыйкаттыкта көрсө Бакиев кетпептир. Бакиевдин фамилиясы эле кетиптир. Бакиевдин жери кимде азыр? Мүлкү кимде? 89 бала эмне өлдү? Атамбаев үчүн. Ай, азыр эмне болду? Коррупция ордунда калды. Көбөйдү, кайра көбөйдү. Мына элдин баасы ушундай. Ошон үчүн биз биргелешип, аягына чейин жеңбесек, эртең бирден отургузат. Азыркы кырдаал боюнча Россия Федерациясынын жараны Кудайдан жөө ачкан, башкалардын мүлкүн тартып алууга катышып келген, соттон башы чыкпаган, ар дайым бир ушул чуулгандуу жерлерде аралашып жүргөн ким эле фамилиясы? Маевский дейби? Маевский деген репутациясы өтө бузулган, жана биздин бияктагы Абдулла Юсуповдун экинчи түрү да. Ошону колдонуп 7 жыл мурун мен акча бергем деген бир эле ошонун сөзү менен кылмыш ишин козгоп коррупция деп кармап атат. Эгерде урматтуу журналисттер, урматтуу кыргызстандыктар, эгерде мына 7 жыл мурун мен баланчага акча бергем деп камай баштаса, анда эртең Кыргызстандын ар бир жаранына бирөөнүн жазган арызы менен иш козгосо болот. Анткени бул жерде мен юрист катары айтайын. Взятканы, жанагындай акча сураганды минтип далилдеген мүмкүн эмес. Ошондуктан мына бул нерсе ошо 7 жыл өткөндөн кийин, 7 жылдан кийинки Кудайдан жөө ачкан, баскан жеринде чөп чыкпаган адамдын алып келип жаздырып кылып атканы бул айдан ачык саясий куугунтук.
Мына азыр бизге жеткен маалыматтар боюнча Өмүрөк Чикешев ичинден тергөөчүлөрдүн барына далилдеп атат дейт. Андай эмес экенин жанагы фактылардын баарын коюп. Ошондуктан Өмүрөк Чикешев Тикибаев ошол маалда Роза Исаковна Отунбаеванын орун басары анын мындай өзүнүн ыйгарым укуктарында конституцияны гана жазуу болчу. Ал экономикалык маселелерге кийлигишкен эмес, жана ал маселени каалаган мындай жасайм деген күнү дагы жасай алмак эмес. Ал бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсүгүнү болбосо 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин тарых үчүн, адилеттүүлүк үчүн мунун баары далилденет. Анткени мына 7 жыл өткөндөн кийин, 7 жыл кайда жүрдү эле ал? 7 жыл эмне кайрылган жок эле? 7 жыл эмнеге ал башка чуулган иштерде жүрүп мага аралашкан эмес эле? Демек ал ушул биздин биякта укук коргогандар менен Маевскийдин ортосундагы соодалашуу болгон. Аэропорттон чогуу келгенбиз Венадан, ошол траптан алып кетишти да. Түртүп мени киргизбей өзү алып кетишти, черный ходу менен алып кетип калышты. Эч нерсе деп айтпай, разъяснений никаких, эч нерсе деп айтпай алып кетип калышты ошол. Не деп айтам мен? Да, самолет конгондо эле алып кетишти. Иса Омуркулов 2 күн мурун учуп кеткен, иштерим бар деп, түнү учуп кетти Москвага, жумуштарым бар деп. Анан Рада деген дагы бир депутат бар эле, фамилиясын билбейт экенмин. Да, Рада Төмөнбаева чогуу учуп келди. Руководитель аппаратта жогорку кеңеш Кутушев чогуу келген биз менен. Алар эч нерсе деп, алар да в шоке все были. Как бизге окшоп эле. Просто бийлик бул алсыздыгын көрсөтүп атат. Жала жаап бардыгын жасап атышат.